Ардактуу угарман, сиз Өмүр Кербени радиосунан Жанга дары саптар аттуу уктурууну тыңдап жатасыз. Назарыңыздарга канткенде адамдын ишеничине кирип, аларга таасир этүүгө болот аттуу китепте жарыяланган "Мен чыныгы ата болгум келет" аңгемесин сунуштайбыз. Бул аңгеме көптөгөн тилдерге которулуп, жүздөгөн басылмаларда басылып, миңдеген адамдар тарабынан цитата келтирилген. Бул аңгемени ар бир ата же ата болуу алдында турган ар бир адам окушу керек. Эмесе миңдеген жүрөктөрдөн орун тапкан, чакан, бирок таасирлүү аңгемеге кулак төшөңүз. Укчу уулум, мен бул сөздөрдү сен уктап жаткан учурда керебетиңдин жанында отуруп айтып жатам. Сен кичинекей колуңду жаагыңдын астына коюп, бой-тою уктап жатасың. Тармалданган жумшак чачтарың тердеген чекеңе жабышып калыптыр. Бир нече мүнөт мурда мен бөлмөмдө гезит окуп отурганымда жүрөгүмдү өкүнүчтүн чоң толкуну каптады. Ошондуктан кылган күнөөмдү сезип, сенин керебетиңдин жанына келдим, уулум. Мен эмне жөнүндө ойлондум дебейсиңби? Мен өзүмдүн маанайым чөгүп турганын сенден чыгардым. Эртең менен сабагыңа шашылып жатып, сүлгү менен бетиңди чалабыла арчып койгонуң үчүн тилдедим. Бут кийимиңди тазалап койбогонуң үчүн тилдедим. Кийимиңди жерге таштап койгонуңа кыйкырдым. Тамак ичип жатканыңда да асылдым. Чайыңды төгүп алдың. Тамакты сугалактана чоң-чоңдон сугунба. Наныңа майды өтө калың суйкап алдың, деп тилдей бердим. Андан кийин сен мектепке, мен жумушка шашып баратканыбызда, сен бурулуп, мага кол булгалап, "Атаке, жакшы бар", дедиң күлмүңдөп. Мен болсо кабагымды бүркөп, "Түз басчы", деп кыйкырдым. Кечинде баары кайрадан башталды. Жумуштан келатып, сенин тышта тизилеп алып, ойноп отурганыңды көрдүм. Байпагың жыртылып калыптыр. Мен сени досторуңдун көзүнчө тилдеп, "Бас үйгө, алдыма түш" деп уруштум. Байпакта акчага келет. Өзүң иштеп тапкан акчага сатып алсаң, көрөт элем ушинтип жыртканыңды дедим. Элестетүү кыйын. Муну мен сенин атаң сага айтып жаттым. Эстечи. Анан сен менин бөлмөмө абайлап, бутуңдун учу менен басып, көздөрүңдө коркунуч байкалып кирип келдиң. Мага жолтоо болгонуңа кыжырданып, гезиттин жогору жагынан сага ачуулана караганымда, сен чоочулап, кире бериште туруп калдың. "Сага эмне керек?" деп ачуулуу сурадым мен. Сен эч нерсе деп жооп бербестен, мага чуркап келип, мойнуман кучактап өпкүлөп жибердиң. Кичинекей жумшак колдоруң жүрөгүңө Кудай тарабынан салынган таза сүйүү менен, менин салкын мамилемда муздат албаган сүйүү менен мени кыса кучактады. Ошентиң да тыпылдап, чуркап бөлмөңө кеттиң. Анан уулум, ошол көз ирмемдерден кийин колдорумдан гезит шыпырылып жерге түштү. Жийиркеничтүү коркунуч ээледи. Жаман адаттарым мени эмнеге жеткирген? Кичинекей бала болгонуң үчүн сага көрсөткөн сыйым ушул тилденүү, уруша берүү болду. Мен сени жакшы көрбөйм деп айтууга болбойт. Бирок мен кенедей баладан ашыкча көп нерсени талап кылып, сени өзүм менен тең адамды ченегендей ченем менен ченептирмин. Мен сени оюмда чоң кишидей эсептегем аттиң. Бирок азыр сенин керебетиңде чарчагандай бүрүшүп жатканыңды көрүп, сенин али да болсо наристе экениңди түшүнүп турам. Кече эле сен апаңдын колунда, анын көкүрөгүнө башыңды коюп, уктап жаткан ымыркай элем. Мен сенден өтө эле көп нерсени талап кылып жатыпмын. Ал эми сенин мүнөзүң эң сонун, эң таза, эң аруу. Кичинекей жүрөгүң тоолордун артынан агарып атып келаткан таңдай кенен. Муну мен сенин уктаар алдыңда кучак жая чуркап келип, мойнумдан кучактап өпкүлөгөнүңдү көрдүм. Бүгүн мен үчүн сенден өткөн маанилүү нерсе жок. Мен сенин керебетиңдин жанына ушул караңгы түндө уятыман бетим чыдабай сенин жаныңда тизе бүгүп турам. Бул да арзыбас өкүнүү. Мунун баарын сен ойгонгонуңда өзүңө айта турган болсом, сен буларды түшүнбөстүгүңдү билем.
Бирок эртеңден баштап мен чыныгы ата болом. Мен сени менен достошуп, кыйналсаң кошо кыйналып, күлсөң кошо күлөмүн. Кыжырданган сөз оозумдан чыкканы жатса тиштенип, аны айтпай коем. Мен сенин кичинекей бала, болгону кичинекей бала экениңди өзүмө 1000 ирет кайталап турамын.